Урматтуу кыргыз элим жана элдин гаранты болгон биздин президентибиз урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич. Садыр Нуркожоевич, сиздин өлкө боюнча жана атүгүл түрмөнүн ичинде дагы мыйзамдуулук орносун деген саясатыңыз эң туура. Бул саясатыңызга иним Алга Кылычев дагы түз көз карашта жана мыйзамдуу ишиңизди колдойт. Бирок баамымда номер 27 жаза аткаруу мекемесинде иштеген кээ бир формачан кызматкерлер сиздин саясатыңызга каршы мыйзамдуулукту орнотуунун ордуна кызмат абалынан пайдаланышып, мыйзамсыз иштерди аткарышууда. Мен буга көптөгөн мисалдарды келтире алам. Эгер жеке кабыл алууңузда болсо абдан жакшы болот эле, баарын төкпөй чачпай айтып бермекмин. Бирок убакыттын аздыгынан пайдаланып, мен өзүмө тиешелүү иним жөнүндө гана айтып берейин. Мен 27 колонияда Койташ иши боюнча отурган Алга Кылычев инимдин ШИЗОдон чыккандан кийинки абалын билүүгө барып жолугуп келдим. Жолугушуу учурунда иним бизди аяп, жашырып карманса да, мен анын ден соолугунун абалы оорлоп баратканын көрдүм. Оозу кеберсип, бети башы, колу бат-баттан чымырап, анемить этип, бүткүл денесин калтырак басып отурду. Бул кыйноонун азабынан жана кант диабети организмге өтө терс таасирин тийгизип жатканынан кабар берет. Кант диабети менен ооругандар менин бул айтканыма жакшы түшүнүшөт. Андан сырткары чыканагы канталаган, колу сыйрылган, бети башында көк тактарды көрдүм. ШИЗОго камап, дарысын бербей, медициналык жардам көрсөтпөй кыйнап камашканда сахары түшүп көтөрүлүп, кан басымы жогору болуп, эс учун жоголуп, жыгылганда ушундай жабыркаган. Иним Алга Кылычев 2 жолу инсульт алган, кант диабети, бронхиалдык астма, жогорку кан басымы, боор циррозу жана башка оорулар менен жабыркап, таяк менен араң басып жүрөт. Ошол жактан дагы медиктер медконсилиум өткөрүшүп, справкасын да жазып беришкен. Бирок ошол справкага да карабай, кан басымы 180-200 чейин болуп турса да, өз ара кеңешип алышып, 140 деп калыпты жазышып, мыйзамды одоно бузуу менен ШИЗОго камашкан. Ал жактан дарысын беришпей, өзүн жаман сезип куласа дагы жардам көрсөтүп чыгарышкан эмес. Качан гана адвокаты барып, жана келинчеги айласын таппай тызылдап, тиешелүү мекемелерге кайрылганда гана кыймылдашкан. Жогорку диагноздор менен эркиндикте, үй шартында эле канчалаган адамдар зыян болууда. Ал эми түрмөдөгү адамды түрмөнүн ичиндеги түрмөгө камап, эч дары бербей, кулап калгыча жардам көрсөтпөй койгону бул түздөн түз адам өмүрүнө кол салгандык, адам укугун тебелегендик жана адамгерчиликсиздиктин жеткен чеги абийирсиздик. Ошондуктан инимдин өмүрү коркунучта. 27 мекемеде Арапбаев Мелис деген капитан иштейт. Өзү тартипти көп бузганы үчүн ЛТРдин күзөт деген передачасынан да чыгып жүргөн адам. Арапбаев Мелис деген кызматкер камакта жаткандарга өтө терс орой мамиле жасап, жакында эле ага түшкөн арыздануучулардын, соттолуучулардын арызын каралып, бул кызматкерге эскертүү берилсе дагы, атүгүл ошол ЖАМКнын жетекчилиги да кечирим сураган. Бул ага сабак болгон эмес. Кайра эле 15 күндөн кийин баягысын карматып, баарын ооз калгыс сөздөр менен ашатып, майыптардан бери сөгүп сагып, эң ыйык энеге асылат. Жана ошондой эле силердин мындай мамилеге Алга Кылычевдин айынан ушундай мамиле деп бири-бирине тукурат.
иним болгону сөккөн мыйзамсыз деген сөз үчүн сахара давлениясы көтөрүлүп таякка жөлөнүп баса албай жүргөнүнө карабай ШИЗОга камашкан. Жаза аткаруу мамлекеттик комитети болсо бул маалымат массалык маалымат каражаттарына чыккандан кийин гана Алга Кылычев ички тартипти бузгандыгы үчүн камалды деп жалган маалымат берген. Карга карганын көзүн чукпайт эмеспи? Эгер Алга Кылычевдин тартиби начар болсо, түрмөдө жатып, президенттин саясатын колдоп, сынакка катышып, кыргыз элим деген ыры үчүн биринчи орун алмак эмес. Эгер Алга Кылычевдин тартиби начар болсо, 15 майда энелер күнүнө карата тартиптүү, үлгүлүү угулдардын бири болуп, 20дай эне бала жолуккан иш-чарада катардан аты чыкмак эмес. Мен инимди кичинесинен бери жакшы билем. Ал мыйзамсыз ак жерден түрмөдө жатса да, мыйзамды сактаган, элим жерим деп күйгөн, намысты бийик туткан кыргыз жигити. Алга Кылычев жөнүндө жалган калп маалыматтарды беришет. Аны мен жакшы түшүнөм, себеби ал бир гана чындыкты сүйлөйт. Аны каралоо менен өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин жапкылары келишет. Алга Кылычевдин өмүрү коркунучта деп дагы кайталайм. Кээде мен 27 мекемеге барып, кезекке күтүп отурганда канчалаган мыйзамсыз иштердин болуп жаткандыгын, адам тагдырларынын ар кандай кесепеттерин ошол жерде кезекте отуруп угам, көрөм. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңыздан көп нерсе өткөн. Менин кайрылуумду түшүнөсүз. Эгер жеке кабыл алсаңыз да жакшы болор эле. Сизден көптөн көп суранам. Сиз өзүңүз ишенген кадрлардан гана түрмөлөргө жиберип, текшертип, маалымат алсаңыз жакшы болор эле. Дагы кайталайм, сиздин атүгүл түрмөдө да мыйзам болуш керек деген саясатыңызды Алга Кылычев да колдойт. Бирок кээ бир кадрлар сиздин бул саясатыңызга каршы тымызын иш жүргүзүүдө. Сизден суранам, өзүңүз тыкыр көзөмөлгө алууңузду суранамын. Бейкүнөө жаткан кээ бир адамдардын өмүрү сиздин гана колуңузда.